Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah'tan Şurut-us salah ve arkanuha ve vacibatuha, namazın şartları jana anın түркүндөрү жана важиптери деген кыскача китепчеси бар. Ошодон сабак кылабыз. Бул китепти иншалла 2-3 сабакта бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул кыскача китебинде нелерди эскерген? Намаздын шарттарына. Намаздын шарттары дегенде эмне? Намазга окурдан мурда талап кылынуучу кээ бир амалдар бар. Кээ бир мазхабтарда эмне? Намаздын сыртындагы фарыздары деп коет. Намазга кирерден мурда талап кылынган шарттар бар. Андан кийин түркүктөр дегенде муну намаздын ичиндеги фарыздар дейт. Мындай айтканда ошолсуз намаз жараксыз болот. Андан кийин намаздын важиптерини жана ошондой эле намаздын шарттарынын ичинде эскерип атып, тазалык, даарат намаздын шарттарынан дейт да. Ошо даараттын шарттарында фарыздарыны жана дааратты бузуучу нерселерди эскерет. Жана ошондой эле кээ бир Фатиханын кээ бир маанилерини, Фатиха сүрөсүнө, ташаххудтун маанилерини эскерген кыскача китеп. Биринчи айтып жатат, шурутус сала, намаздын шарттары деди. Шарт деген шариятта эмне деген? Бул ошол жок болсо шарт кылынган нерсе дагы жок болот. Ал болсо шарт кылынган нерсе болуусу шарт эмес. Мисалы үчүн, дааратың жок болсо намаз окусаң, даарат намазга шарт, Дааратсыз намаз окусаң, эмне? Намазың да жараксыз, намазың жок деген мааниде. Бирок дааратың болсо, сөзсүз түрдө намаз окушуң шарт эмес. Жөн эле даарат аласың, намаздын убактысы келген жок, кайра дааратың сындырышың мүмкүн. Демек, бир ибадаттын шарты бар болгон болсо, ошол ибадатта сөзсүз болуусу шарт эмес. Бирок ошол шартсыз ибадат болбойт. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даарат жөнүндө айтты: "Ла яқбалуллаху салата ахадикум иза ахдаса хатта ятавадда." Аллах Таала силердин бирөөңөр намазыңарды кабыл кылбайт, эгерде даараты сынган болсо, качандыр ал даарат алмайынча деди. Демек, даарат намаздын шарттарынан, демек дааратсыз намаз болбойт деди. Эми ошол шарттардан биринчиси айтып атат: "Аш-шартул аввал ал-ислам ва диддуху ал-куфр вал кафиру амалуху мардудун ва лау амила ай амалин." Биринчиси мусулман болуусу. Намаз окуучунун намазы кабыл болуш үчүн мусулман болуш керек. Бул шарт намазга гана тиешелүү эмес, баардык ибадаттарга тиешелүү. Баардык ибадаттар Аллах Тааланын алдында кабыл болуш үчүн, Аллах Таала кыямат күнү анын соогуну бериш үчүн, тозоктон кутулууга жардам болуш үчүн сөзсүз түрдө шахадата ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах, ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берүү керек. Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү керек. Кафирлар канчалык амал кылса дагы анын амалы кабыл кылбайт. Мындайча айтканда, аларга кылган амалга эч кандай сооп жок. Кыяматта эч кандай сооп жок. Канчалык жакшы амалдарды кылса дагы. Балким ошо жакшы амал үчүн Аллах Таала бул дүйнөдө аларга кээ бир жакшылыктарды берүүсү мүмкүн. Бирок акыретте эч кандай ал үчүн сооп жок. Эми Аллах Таала Куранда айтат: "Ма кана лил мушрикина ай я'муру масажидаллахи шахидин ала анфусихим бил куфр." Мушриктер үчүн Аллахтын үйүнү оңдоо уруксат берилбейт. Алар өздөрүнүн качандыр өздөрүнүн нафсыларына капырлык менен күбөлүк берип аткан учурда. Мындайча айтканда, алар капыр абалда турганда, алар Аллах Тааланын үйүн оңдоп, ибадат менен болсун, куруу менен болсун оңдогонго уруксат жок дейт. Анткени аларга ал жакшы иштеринен эч кандай пайда жок. Улайка хабитат амалухум ва финнарихум халидун. Алар мушриктер, капырлардын амалдары жараксыз болду дейт, жана алар түбөлүктүү тозокто болот деди. Демек, капырлардын амалдары ачык айкын жараксыз экендигини Тауба сүрөсүнүн 17-аятында Аллах Таала айтып атат. Бул жерден дагы чоң пайда ширктин ушунчалык коркунучтугу. Адам баласы эгерде ширктен башка күнөөлөрдү кыла турган болсо, арак ичеби, зина кылабы, канчалык күнөө кылса дагы, бирок имандан чыкпай турган болсо, мусулман бойдон өлө турган болсо, ал кыямат күнү Аллах Тааланын каалоосунун астында болот. Аллах Таала кааласа аны кечирип салып, дароо бейишке киргиши мүмкүн. Кааласа ошол күнөөсүнөн тазаланганга чейин азапталып тозокто
Күнөөдөн тазалангандан кийин акыры барар жары, акыры ал канча жыл калат, канча убакыт калат, Аллах таала билет. Кыскасы азапталып тозоктон кутулгандан кийин акыры барар жери эмне болот? Бейиш болот. Ал эми ширк кылган адам, чоң ширк кылып, капырлык амал кылып өлгөн адам, ал үчүн бейиш арам, анын барар жери түбөлүктүү тозок болот. Ошон үчүн Аллах таала айткан: «Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Чынында Аллах таала эмне? Ширк кылууну кечирбейт, андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деди. Башка аятта айтат: «Иннаху ма юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар ва ма лиз-залимина мин ансар». Чынында ким Аллахка ширк кыла турган болсо, Аллах таала ага эмне деди? Бейишти арам кылды деди. Жана анын баруучу жайы тозок деп атат. Демек, мушриктер үчүн, капырлар үчүн кыяматта эч кандай жакшы амал үчүн сооп жок. Алар эмне? Бейиш алар үчүн арам болгон. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн да, сен бейишке киргизип адамдарды тозокко киргизип бөлүп атасың деп. Муну биз эмес, Аллах таала айтып атат. Ким ширк кылган болсо, мушрик адамдар үчүн, капырлар үчүн эмне? Бейиш арам болот дейт. Ошон үчүн бул жерден ширктин коркунучун билебиз. Эми ширк кылган адам ошондой түбөлүктүү, ал эч качан бир азаптан кутулуп кетип, бейишке кирип калам деп үмүтү жок болот анын. Эмне? Ал түбөлүктүү азапта калат. Ширктен башка күнөөлөр болсо, капырлыктан башка күнөөлөр болсо эмне? Аллахтын каалоосунун астында. Ошон үчүн адамдарды эң биринчи кайтара турган күнөө, чоң күнөөлөрдүн эң жаманы бул эмне? Ширк болгон күнөө. Аллах таала башка аятта айтат: «Ва qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura». Фуркан сүрөсүнүн 23-аятында айтат: Биз алардын амалдарыны дейт эмне? Faj'alnahu haba'an mansura. Кимдердин? Капырлардын амалдарыны жараксыз, мындай чаңда учуп кеткендей эле жараксыз кылып салдык дейт. Демек, кимде ким Аллах таалага иман келтирген эмес болсо, ширк кыла турган болсо, капырлык амал кыла турган болсо, бул жерде эмне? Ал намазы кабыл болбойт. Мындайча айтканда, адам намаз окуган болсо, биринчи мусулман болуп туруп анан окуш керек. Намаз эле эмес, жалпы эле ибадаттар. Кандайдыр бир ширк амал кыла турган болсо, капырлык амалдарды кыла турган болсо, же Аллах таалага иман келтирбей турган болсо, анда эмне? Же пайгамбарга иман келтирбей турган болсо, анын ибадаттары кабыл болбойт. Мисал үчүн, кээ бир адамдар капыр адам, кошунасы, досу, бирөөсү болсо, бул капыр болсо да жакшы, бул орозо кармайт деп айтышы мүмкүн да. Капыр болсо да дарат алат, капыр болсо да намаз окуйт деп айтышы мүмкүн. Ал нерселердин эч кандай кадыр баркы жок. Ал капыр иман келтирбесе, канчалык жакшы амал кылса да, же капыр болсо да садака кылат, капыр болсо да мондай эмелерге жардам берет депчи. Ал адамгерчилиги, жакшылыгы болушу мүмкүн. Бирок эмне? Бул дүйнөдө ошо жакшылыгын бирөөлөргө жардам берип, жакшы иштер кылса, көрөсү мүмкүн. Бирок эмне? Акыретте ал үчүн эч кандай сооп жок. Демек, ибадаттардын, жалпы эле ибадаттардын жана намаздын кабыл болуу үчүн эң биринчи шарт адам капырлыктан таза болуш керек. Иман келтирген абалда болуш керек, ширктен бардык түрүнөн аруу болуш керек. Экинчи шарты, буларды жазып алыңыздар. Бул негиздүү. Демек, биз бирөөлөр таразылап турган болсок, бул жакшы амал кылды, бул мындай кылып атат десе, карайбыз, ал мусулманбы, мусулман эмеспи? Эгерде капыр боло турган болсо, ал пайдасы жок деп айтабыз. Экинчиси айтат: «Ас-сани ал-акыл». Экинчиси болсо акыл. Адамдын акыл эси ордунда болосун. Тагыраак айтканда, жинди болбош керек. Акыл эси кемчилик болуп, жинди болбош керек. «Вал majnun marfu'un anhu al-halam hatta yafiq». Эми жинди адам, акыл эси кем адам, ага күнөө да сооп да жазылбайт. Түшүндүңүзбү? Бирөө жин ошо туаса болобу, же кийин жинди болуп калабы, акылдан тайып калган болсо, ал адам үчүн намаз фарз эмес, ороза фарз эмес, зекет фарз эмес, ошондой эле ибадаттардын баары фарз эмес. Ал эмне? Ибадаттарды таштаган үчүн күнөөкөр болбойт. Эгерде ошол жинди адам намаз окуй турган болсо, намазы жараксыз анын. Намаздын шарттарынан акыл эси ордунда болуш керек. Түшүндүңүзбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө айтат: «Уруфи ал-қалам ан саласа». 3 түрдө адамдан эмне? Калем көтөрүлгөн дейт. Мындайча айтканда, күнөө жазылбайт, фарыз жок. Биринчиси ан-наиму хатта ястайкыз. Уктап аткан адам ойгонгонго чейин. Мындайча айтканда, атайлап уктап аткан жок, ал эмне? Уктап калган болсо, уйкусу жеңип, мисалы үчүн эртең менен намазга уктап калды, байкабай, билбей, себептерин кылып туруп уктап калган болсо, ал кечиримдүү. Вал majnun hatta yafiq. Жана ошондой эле акыл эси ордунда эмес, жинди болгон адам качандыр ал эмне? Өзүнө келгенге чейин дейт. Кээ бир жинди оорулар бар, ал эмне? Кээде өзүнө келип турат, айыгып турат, кээде эмне? Ооруп турат да. Вассагиру хатта яблиг, жана ошондой эле кичинекей бала
балагатка жеткенге чейин деди. Демек, ибадаттардын кабыл болуу үчүн жалпы эле жана ошондой эле намаздын шарттарынан намаз туура болуш үчүн акыл эс ордунда болуш керек. Ушуга кошумча акыл эске карата дагы кимдер кирет? Мас адамдар. Мас абалда намаз окуса, ал намаз жараксыз болот. Түшүнүктүбү? Мас абалда дегенде кандай абалда? Акыл эсин эмне сүйлөп атканын билбейт, өзүн билбейт, кылып аткан иштерин билбейт го. Ошондой мас боло турган болсо, анда анын намазы окуса дагы жараксыз болот. Ал эми кичине 50 грамм ичип алган, кызып калган, бирок бар жокту билип турат. Кээ биркилер бар, ал таасир деле бербейт да. Ал ичкендиги арам, чоң күнөөкөр. Бирок ал намаз окуса жарактуу болот. Түшүнүктүбү? Ошондой абалда намаз окуса жарактуу болот, ал окууга дагы милдеттүү болот. Түшүнүктүбү? Бирөө кичине ичип алдым эле, мен намаз окуйм эмес, ал милдеттүү окуганга. Качан ал эмес? Акыл эсин жоготкон болсо намаз жараксыз болот. Ал өзүнө келгенде окуш керек. Түшүнүктүбү? Үчүнчү шарты, демек биринчиси ислам, экинчиси акыл, үчүнчү шарты тамиз. Тамиз деген жаш баланын сөздү түшүнүп, акыл калчап калган жашы. Ошону айтат. Вадиддуху ас-сигар. Бул тамиздин каршылашы эмне? Кичинекейлик дейт. Вахаддуху 7 синин. Эми жаш бала канча жаштан тамизге келет дегенде, бул айтып жатат 7 жаштан дейт. Алымдар айтышат, бул 7 жаш дегенде так чектелген жаш эмес, бул бирок көпчүлүк учурда, көпчүлүк балдар ошондой 7 жашында сөзгө түшүнүп, ой жүгүртүп, кичине акыл калчап калат. Бирок бул баарына бирдей эмес. Кээ бир бала 6 жашында эме болушу мүмкүн. Кээ бир бала 8 жашында, 9 жашында. Бирок көпчүлүк учурда жалпысынан ошо 7 жаш. Эми ошол 7 жашында тамиз болгондон кийин мунун айрым шарт деп аткан эмне? Демек, жаш бала кичинекейинде намаз окуса, ал намазы жараксыз. Мисалы үчүн 5 жашар, 4 жашар, кичинекей балдар 6 жашар, акыл эсин билбейт, сүйлөп атат, ойноп кете берет, алгасып кете берет го. Андай эмелер окуп атса, ал намазы жараксыз. Анткени ниет кылууну билбейт да, ал ниет эмне экенин да түшүнбөйт. Демек, 7 жашар, 8 жашар, 9 жашар болсо, ал уже түшүнөт. Намазды айтып түшүндүрсөң, чыкпаш керек, ниет деген бул нерселерди түшүнөт. Ал окуса, намазы туура болот, жарактуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтты: "Муру абнаакум бис-салати ли-7 вадрибухум алейха ли-10 ва фарриqu байнахум фил-мадажи". Балаңарды 7 жашында намазга буйрук кыла деди. 7 жашында намазга буйруу бул важип эмес, сүннөт бекемделген. Тарбиялоо иретинде, намазга үйрөтүп тарбиялоо иретинде. Демек, 7 жашынан биз акырын намазды окутуп башташыбыз керек. Намаз окушуң керек деп, аны кыйнап тажатпастан, кээде өзүң менен тургузуп, абалына жараша акырын жаттатып, үйрөтүп, көндүрүп, рекеттерин жаттатып, дуаларын, зикирлерин жаттатып, акырында үйрөнүш керек. Андан кийин не деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Вадрибухум алейха ли-10". Эгерде 10 жашында окубай жаткан болсо, анда аны уруп окуткула деди. 10 жашында окубаса, уруп окуткула деди. Уруу дегенде алымдар айтат, дарба ta'dibin дейт. Мындайча айтканда, тарбиялоо иретинде уруу. Бир жерин көгөртө, өзөртө чабуу эмес аны. Акырын кичине коркутуп, жошулатып, таяк менен колуна. Акырын мындай тарбиялоо иретинде уруп, катуу эмес да, катуу уруу эмес. Анткени ал балагатка жакындап калды. 10 жашында уже балагатка жакындап калат. Демек, 10 жашында ошентип окутуп башташ керек. Бул да важип эмес. Бирок бекемделген. Түшүнүктүбү? Андан хадисте айтты: "Ва фарриqu байнахум фил-мадажи". Жаш балаңарды төшөктө ажыратып жаткырала деди. Биз 10 жашар, 15 жашар болуп калса деле, баарына бир төшөк салып коюп жата берет. Чынбы аралашып? Бул болбойт шариятта. Шариятта жаш балдарды ар бирине өзүнчө жаткырыш керек. Мындай бири-бирине жабышып, бири-биринин авратын көрүп, бири-биринин денесине тийишип эметпеш керек. Түшүнүктүбү? Өзүнчө жаткырыш керек. Демек, 10 жашында биз балдарыбызды акырындап коркутуп, мындай кичине эметип, анча-мынча уруп болсо дагы баланы көндүрүп намазга үйрөтүшүбүз керек. Азыркы күндө тилекке каршы 7 жаштагы нары турсун, 10 жаштагы нары турсун, чоң кишилер деле намаз окубайт. Демек, намаз окубаган адамдар кимдер? Намаз окубаган адам, буякта намаздын шарттарын билип атабыз, капыр адамдар үчүн намаз окубайт. Же болбосо акыл эси ордунда эмес адамдар. Же болбосо азыр келет,
аялдар этекке келген учурда, төрөттөн кийин нифас келген учурда окубайт. Ал эми акыл эси ордунда болгон, же болбосо балагатка жете элек жаш балдар окубайт. Акыл эси ордунда болгон мусулман адам ал эмне окуш керек сөзсүз түрдө. Бул ушунчалык негиздүү ибадат да бул. Намазды таштаган бул аябай чоң күнөө. Кээ биркилер кайдыгер карайт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш балдарды 7 жашынан буйрук кыла деп атат. 10 жашынан уруп окуткула дейт. Себеби ал балагатка жакындап калды. Балагатка жетер менен окубай турган болсо, ал чоң күнөөкөр болот, атасы да күнөөкөр болот эгерде окутпай турган болсо. Биз көпчүлүгүбүз кайдыгер карайбыз. Балабызды таштап намазын деле эметпейбиз. Балаң мектепте жакшы окууга койсо, аябай күйөөсүн, урушасын. Балаң бир жумуштарды аткарбай койсо, аябай жинденет. Бирок эмне баласы намаз окубаса ага көңүл деле бурбайт да. Көпчүлүк ата-энелер ушундай. Бул эң жаман, балага эң жаман тарбия жана ошондой эле баланын тарбиясындагы эң чоң кыянаттык ушул. Ата-эненин балага тарбия берип аткандагы эң жаман кыянаттыгы эгерде намазга тарбиялаган эмес болсо, бул эң жаман кыянаттык. Бул укук деп коет. Укук деген ата-энеге ак болуу деген сөз бар бизде кыргыз тилинде. Укукул валидейн деп коет да, ата-энеге ак болуу бул эң чоң күнөөлөрдөн. Мындайча айтканда ата-энени наразы кылуу, ата-энеге оор сүйлөө, ата-энеге катуу тиүү, көңүлүн оорутуу бул эң чоң күнөөлөрдөн. Ошондой эле укук ата-энеден балага карата да болот. Ал эмне? Ошо динге тарбиялаган эмес болсо, тавхидке тарбиялаган эмес болсо, намазга тарбиялаган эмес болсо, орозого тарбиялаган эмес болсо, ал ата-эненин балага кылган тарбиясында кыянаттыгы болот. Бул эң жамандык. Балаңды тарбиялаганда, эгерде ага ушундай окутуп, чокутуп, кыйын кылып тарбияладың, бар жокту билет, бардык тилди титат, кыйын болот, акча тапканда кыйын болот. Бирок эмне? Эгерде аны намазга тарбиялаган эмес болсоң, динге тарбиялаган эмес болсоң, тавхидке тарбиялаган эмес болсоң, анда анын акыретини кууратып жок кылган болсуң. Түбөлүктүү бактысыздыкка тарбиялаган болсуң. Эгерде ал эчтеке акчаңды таба албаса деле, иштей албаса деле, башка кыла албаса деле, бирок эмне? Эгерде Аллах Таалага ибадат кылган абалда, намаз окуган абалда болуп тарбияланган болсо, ал эмне? Ага түбөлүктүү бактылыкты берген болосуң. Ошон үчүн биз бала чакабыздын тарбиясында эң биринчи ибадатына көңүл бурушубуз керек. Азыр көпчүлүк ата-энелер материализм болуп калганда мына жалаң гана ошол нерсеге тарбиялайт. Балам сен мындай болосуң, сен кыйын болосуң, сен монтип акча табасың. Баласы акча тапкан болсо, жакшы иштеген болсо, аябай жакшы бала. Баласы кимиси колунан жумуш келбей акча таба албай турган болсо, ал болбогон бала. Ушул нерсе. Анан келечекте мындай болосуң, келечегиңе мындай кылышың керек. Келечек менен коркута берет. Аллах Таалага байлоо, Аллах Таала жөнүндө жакшы ойлоо, Аллах Таалага тоокел кылуу деген нерселер жок да. Баланын келечеги кандай болот экен деп. Эгерде биз жалаң ошо материалдын жагын карай турган болсок, анда бир жаныбар айванды багып аткандай эле багабыз. Эгерде диний тарбия бербей турган болсок, намазга элестетиң, ал 1000 бай болсо дагы, 1000 жакшы жашоодо жашаса дагы, бирок Аллах Таалага сажда кылбай жүрүп өтө турган болсо, бул чыныгы бактысыздык, чыныгы курагандык ошол да. Ошон үчүн жөн эле бир айванды баккандай бага бербестен эң биринчи тарбиясына көңүл бурушубуз керек. Көпчүлүк ата-энелер ушундай жалаң гана материал жагын карайт. Кийимини карайт, кийим кечеси жакшыбы, курсагы тоюп атабы, болду. Намазы, ибадаты, Куран окуганды үйрөнүп атабы, тавхид үйрөнүп атабы, нелерди үйрөнүп атабы, арам иштерди айтып атабы, бул арам, бул күнөө, ал нерселерди такыр үйрөтпөйт да. Такыр үйрөтпөйт. Кээ бир динди түшүнгөн адамдар деле баласы ушинтип жүрсө эле, жанында жүрсө эле, өзү эле тарбияланып кала тургандай эле көрөт. Азыркы күндө өзгөчө бала чакабызга катуу көңүл бурушубуз керек. Не себептен? Анткени азгырык ушунчалык көп. Телефонун ачат, бүт бир ушунчалык төмөн түшүгөн багындай жаман кылык жоруктарды телефонунан оңой көрүп отурат, чынбы? Мектепке барса достору, даже садиктен баштап, баазы көчөгө чыгып, доорлордо карасаңчы, кичинекей балдар 1-2, 3 класс сүйлөгөндөрүн карасаң, аябай багы оозу бузук жаман сөгүнүп сүйлөгөндөр бар. Ал мектепте ошончо нерсе көрөт, телефондо ошончо нерсе көрөт, интернетте көрөт. Демек биз бала чакабызга тарбия беришибиз керек. Менин айтканым не болот эле дебестен, эң биринчиден өзүбүз үлгүлүү болушубуз керек. Намаздарды үйдө, сүннөт намаздарды, нафил намаздарды окуп турушубуз керек. Өз убагында үйдө
аялыңа карата дагы, бала чакаңа карата дагы ошол тарбияда түшүнүк болуш керек. Ошол үйдө бизде эң негиздүү нерсе жашоодо намаз деген. Мындайча айтканда, аялың намазын кечиктирип аткан болсо, аябай мындай опурталдуу чоң бир жаман иш болуп аткандай кылып айтып тарбиялап, бала чаканын көзүнчө дагы ошону түшүндүрүш керек. Түшүнүктүүбү? Кээ биркилер бар да, аялы кайдыгер намазын кечиктирип, шашпай, асыр өтүп кетип атат, зухр өтүп кетип атат, зухрду асырга барып окуп атат. Байыр да, окуп атабы, окубай жатабы, сурабайт деле. Намаз окудуңбу деп да сурабайт. Эртең менен өзү туруп кетет, же аялы уктап жатат, кечээ уктап жаткан болот, намазын окубады. Бала чакасы деле ошондой, 10 жашар, 10дон ашып калса деле ошондой. Мейли балам уктай берсин депчи. Бул деген аябай тарбиядагы кыянатчыл болуп эсептелинет атенен. Ошон үчүн биздин Аллах Тааланын алдында эң жоопкерчилигибиз, Аллахтын алдындагы эң чоң мойнубузга жүктөлгөн милдет бала чакабыздын ошол намазы, дини болуп эсептелинет. Тамак ашы, кийим кечеси ал экинчи, кийинки очередде орунда турат. Түшүнүктүүбү? Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара ва қудуха ан-нас вал хижара уиддат лил кафирин." О иман келтиргендер дейт. Силер өзүңөрдүн нафсыңарды жана үй бүлөңөрдү ушундай оттон сактагыла дейт. Ал от кандай дейт? Ва қудуха ан-нас вал хижара. Ал оттун отундары адамдардан жана таштардан болгон дейт. Отун менен күйбөйт, ал көмүр менен күйбөйт. Ал не? Ал тозокто ушундай дейт. Ал жердин отундары адамдардан, таштардан болгон оттон сактагыла дейт. Бала чакаңарды, үй бүлөңөрдү, өзүңөрдүн нафсыңарды дейт. Биз аны кантип сактайбыз? Аны ошо динине көңүл бурганда, тарбиясында эң биринчи важип болгон, мындайча айтканда, диндин негиздерине карата тарбиялашыбыз керек. Мындайча айтканда, биринчиси таухид, ла иляха иллаллах калимеси. Ширк болгон сөздөр аз көп таркаганда, эгерде ширк болгон сөздөрдү аялың болсун, балдарың болсун, тууганың болсун сүйлөп алган болсо, дароо түшүндүрүш керек аны. Адаш сүйлөп алды да билбей сүйлөп алды, жөнөкөй деп калтырбаш керек. Дароо нан урсун, бычак урсун деп алды, же болбосо эмне, гороскоп жөнүндө бирдекени айтып атат, дагы бирдеке ырым-жырымдарга ишенип атат, ага окшогондору дароо түшүндүрүш керек. Бул ширк, бул постоянно кайталап туруш керек. Эң биринчи ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах калимасы. Андан кийин намазды ушунчалык жашоодогу эң негиздүү нерсе кылып сиңиришибиз керек. Балдарыбызга ушундай сиңиришибиз керек. Мындайча айтканда, намазды орусча айтканда ни в коем случае таштаба дегендей. Чүнки эч кандай абалда таштабаган балам. Намазың сенин ийгилигиң, намазың сенин бактың, намазың сенин жашооң, намазың сенин келечегиң деп ушундай тарбия беришибиз керек. Андан кийин орозо, кудурет жесе кийин зекет, ажылык болуп кетет. Эң негизги ушул ибадаттарга тарбиялаш керек. Андан кийинки нерселер, кулук мүнөздөр, жакшы мамилелер, ата-энеге жакшы мамиле кылыш керек, тууган урукка жакшы мамиле кылыш керек, досторго жакшы мамиле кылыш керек. Аларды акырындык менен хадис айтып, арам күнөө иштерди акырын, бул арам, риба арам, арак арам, суткорлук арам деген ошолорду акырындыкта менен түшүндүрүп кете беребиз. Бирок бул нерсе намаз менен ла иляха иллаллах келмеси, таухид, бул эң негиздүү нерсе болуш керек. Ушундай сиңириш керек балдарыбызга, түшүнүктүүбү? Андан кийинкиси 4-нчү айтат: "Аш-шартур раби' рафул хадас ва хува ал-вуду'ул ма'руф ва мужибуhu ал-хадас." Эми намаздын биринчи шарты эмне болду? Ислам болду. Экинчиси акыл болду. Үчүнчүсү тамиз, акыл эске кирип калуу. Жинди болбош керек, андан кийин акыл эске кирүү дейт. Эми 4-нчүсү болсо, адамдан даратсыздыкты кетирүү, тазалык эмес болгон нерсени, адамды таза кылбай турган нерсени кетирүү дейт. Бул эмне? Ал дарат дейт. Даратты важип кылуучу нерсе бул хадас. Хадас деген ошо даратты сындыруучу амалдар. Ал 8 амал келет. Ал даратты сындыруучу амалдар кайсылар? Эки жолдон чыккан, арткы жана алдыңкы жолдон чыккан баардыгы даратты сындыруучу нерселер. Ошол даратты сындыруучу нерселер адамга тазаланууну милдет кылуучу, тазаланууну важип кылуучу иштер жалпысынан эки түрдүү болот. Биринчиси болсо хадас акбар дейт. Чоң нажасаттык, чоң тазалык эмес. Ал эмне? Гусул болуп калсаң, жунуп болуп калсаң. Жунуп деген эркектин эмне? Уругу чыга турган болсо, бели уругу чыга турган болсо үзүлүп, ошол жуунууну важип кылат, гусул. Андан кийин аялдар мисалы үчүн этек кире келе турган болсо, ал токтогондон кийин жуунуу важип болот. Ошондой эле эмне? Төрөттөн кийинки каны
токтогондон кийин жуунууну важип кылат. Ушул сыяктуу амалдар. Бул чоң тазасыздык муну не жуунуу менен, гусул кылуу менен кетирет. Же болбосо суу жок болсо таяммум менен, кыскасы тазалануунун жолдору жуунуу, же болбосо дарат алуу, же болбосо эмне таяммум кылуу. Ал эми кичинекей эме болсо даратсыздык, кичинекей эме бул тазалануу, ошо даратсыздык. Аны сындыруучу белгилүү иштер бар. Бул жерде дагы бул ал эскерип кетти. Эгерде бир маселени эскерип кетти. Бир адам жума күнү жууна турган болсо, ага жуунуу важип болгон жок. Бирок жума күнү тазалыгы үчүн жуунуу, жума намазы үчүн жуунуу сүннөт амал. Гусул алып тазалануу сүннөт амал. Эми бирөө ошо сүннөт амалды аткарам деп жуунуп койгон болсо, дараты жок болуп туруп, гусул алып койгон болсо, ал дараттын ордуна өтпөйт ал гусул. Түшүнүктүбү? Себеби эмне себептен дегенде, анткени ал сүннөт жуунуу. Ал эми ал үчүн дарат алуу фарыз. Сүннөт гусул фарыздын ордуна өтпөйт. Өзүнчө дарат алыш керек. Ошол гусулун эле ниет кылып коюп туруп, бул мен тазаландым десе болбойт. Качан өтөт? Эгер дагы гусул важип болгон болсо. Мындайча айтканда, жунуп болду, бел уругу чыкты, анда жуунганда даратты да ниет кылып койсо, дараты дагы боло берет. Түшүнүктүбү? Эми азыр 4 шартыны өттү, намаздын 4 шартыны. 4-өөнө келдик. Негизи ислам намаздын 9 шарты бар. Бирок азыр эми 4-чү шартынын дараттын шарттарыны, фарыздарын бузуучу нерселерин эскерет. Түшүнүктүбү? Биз намаздын шарты менен тартипти эметип калып, жоготуп албаңыздар да. Намаздын шарттарын эскерип келатабыз. Эми намаздын шарттарынан дарат, тазалык. Ошонун өзүнчө шарттары бар, жана аны бузуучу нерселер бар, анын фарыздары бар. Ошо темага кирет. Түшүнүктүбү? Андан кийин кайра намаздын шарттарыны улантып кетет. Эми дараттын шарттары кандай деп атат? Бул дагы ошол кээ бир шарттар окшош. 10 шарты бар дейт. Биринчиси ислам, муну бардык ибадаттарга шарт дедик. Экинчиси акыл, бул дагы бардык ибадаттарга шарт. Үчүнчүсү тамиз, бул дагы бардык ибадаттарга шарт. Төртүнчүсү ниет кылуу. Ниет кылуудан максат тили менен айтуу эмес, ал эмне жүрөк менен ниет кылуу. Ошол жөн эле бирөө туруп бет колуну эч кандай ниети жок эле жууп койгон болсо, ошо дарат мүчөлөрүн, ал дарат жараксыз болот, ал даратка өтпөйт. Ошону дарат деген максатта кылган болсо, дарат деген ниетте жууган болсо, ошондо ал дараты жарактуу болот. Демек, ниет деген дараттын шарттарынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ва иннама ликулли имриин ма нава". Ар бир адамга эмне ниет кылган болсо, ошо болот деди. Демек, ниет шарт. Ал эми ниетти тил менен айтуу, ниет кылдым дарат алууга андай мындай деген бул бидат. Ошондой эле башка ибадаттарда дагы. Намазда ниет кылдым 2 рекет, намаз сүннөт намазга же 4 рекет деп тил менен айтуу бул шариатта жок. Бул бидат амалдардан. Ал эч кандай хадистерде, сүннөттө келген эмес. Түшүнүктүбү? Ниетти айтуу, тил менен айтуу келген эмес. Ниет дегендин майысы эмне? Кайсы амалды кылайын деп атасың, ошону жүрөгүңдө билген болсоң, ошол ниет. Аз мен дарат алып чыгайынчы деп эле кирдиң, сен дарат алган кирип жууп атасың, ошол ниет болот. Түшүнүктүбү? Намазга турдуң, асыр намазга мечитке кирдиң жамаат менен. Билесиң, асыр намаз окуйбуз азыр жамаат менен. Демек, ошол ниет болуп эсептелинет. Мен асыр намаз окууга, имамдын артынан турууга, буга уйдум мындай деген сөздөрдүн бардыгы ал шариатта жок. Ошондой эле биздин көпчүлүгүбүз тажикче жаттап алганбыз. Нияткардан бузарам деп ушул сыяктуу сөздөр менен илгери ошентип жаттаткан бүт тажикче. Ал бардыгы шариатта ал нерселердин баары жок. Андан кийин айтат: "Вастисхабу хукмиха". Вастисхабу хукмиха деген بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. Дарат алып атам деп ниет кылып атасың, ошол даратын бүткөнгө чейин ошол ниетте болушуң керек. Мындайча айтканда, бетиңи жуугандан кийин, жардынан келгенден кийин, кой, дарат албай эле коеюнчу деп ниетиңди үзүп койгон болсоң, анда жараксыз болот. Ниетиңди үзүп коюп туруп, анан кайра да улантып кетип аткан болсоң, анда жараксыз болуп калат. Түшүнүктүбү? Толук бүткөнгө чейин ошо дарат алып атам деген ниетте болуш керек. Ниетти үзбөш керек. Андан кийинкиси айтат. 6-чы. Ванқита мужибин дейт. Ванқита мужибин деген даратты
farz kıluvçu, daratты millet kıluvçu amaldardın toktоосу дейт. Мындайча айтканда, бирөө зара кылып атып эле, кой убакыттын önүнөн деп туруп, дарат буягдан дарат ала берсе болбойт. Качан не? Ошону токтогондон кийин арчып, кургатып туруп, анан алышың керек. Ошондой эле бир жерин канап атат, сен даратын сындыра турган нерсе чыгып атабы? Ошону токтотуп туруп, анан дарат алыш керек. Мындайча айтканда, даратты бузуп кое турган нерсе болсо, ал кайра эле буза берет да, алып атсаң кайра эле буза берет. Демек, ошо даратты бузуучу нерсе токтош керек. Анан токтогондон кийин даратты алыш керек. Андан кийинки маселе вастинжауна устижбарун каблаху. Истинжа дараталардан мурда истинжа же истижмар кылуу деди. Истинжа деген бул суу менен тазаланган айтат. Истижмар деген не? Кагаз, кесек, таш менен неменен арчынган айтат. Эми истинжа, истижмар дегенди жакшы түшүнүп алайлы. Качан важип болот, качан милдеттүү болот? Мындайча айтканда, жуу качан важип болот? Жуу мустахаб деп коебуз да биз, мустахаб кылып алайын дейт го. Мустахаб кылуу качан важип болот? Бул деген эгерде дараталардан мурда даратканага барган болсоң, чоң же кичинекей зара кылган болсок, чоң же кичинекей зара кылган болсок, бул нерседе уяты жок. Кичинекей зара эле кылдың, бирок ошол тешиктен нары чачыраган жок. Анда ошо тешиктин учуна эле чыгып, капталдарына чачыраган эмес болсо, ошону арчып койсоң жетишиктүү. Жакшылап кургатып койгон болсоң, жетишиктүү, аны жуу важип эмес. Жуу качан важип болот? Эгерде ошо тешиктен капталдарына бир аз кеңейип чачыраган болсо, анда арчып туруп жууп коюш керек. Биринчи абалда эгерде капталдарына чачыраган эмес болсо, жөн эле арчып койсоң, анан үстүнө плюс жууп кое турган болсоң, бул жакшыраак. Сүннөт, мустахаб амал, түшүндүңбү? Бирок жууганда ошол зара тийген учуну гана жуасың. Кээ биркилер бар да, бул азыркы күндө аябай негиздүү. Күн суук учурда көпчүлүгү намаз оку десе, ушуну проблема кылат. Күнүнө 5 мал чапылдатып жуу берет дагы, анан эмне просить болот. Ал кийимини шалпактатып суу кылып жүрө берет. Ал туура эмес. Мисалы үчүн, мына жыныстык мүчө эркектик, зара чыккан жерди гана жуасың. Бериңден зара чыгып атса, нары барып арт жагына баарын коюп жууштун кереги жок. Түшүнүктүбү? Ошондой эле арткы жакты дагы чоң зара кылганда, эгерде адат боюнча чыккан жерге гана чачыра тийген болсо, башка жагына тийген эмес болсо, таза кылып арчып койсоң, жетишиктүү. Ошол учурда жуу обязательно эмес. Не плюс жууп койсоң, бул жакшыраак сүннөт амал. Түшүнүктүбү? Бирок жууганда дагы ошо айткандай, нажас тийген жерде гана жуулат. Бул жуунун амалы не себептен милдет болуп атат? Бул ошо нажас чыккан үчүн. Эгерде капталдарына чачырап кеткен болсо, анда не? Анын баарын жууш важип болот. Түшүнүктүбү? Обязательно түрдө жууш керек болот. Демек, биз жууганда зара, чоң зара же кичинекей зара кылган учурда чачырай турган болсо, обязательно жууш керек. Чачырабай турган болсо, жууп койсоң жакшыраак болот. Түшүнүктүбү? Жуубай койсоң дагы не жарактуу боло берет. Ал эми бирөө жел чыкты, жел чыгып эле туалетке барган жок, баргысы да келген жок. Дарат алган болсо, анда кирип тиякты жууп чыгып дарат алыш кереги жок. Сразу эле колдон баштап алып кетесиң. Көп адамдар дарат алам десе, ар бир дарат алган сайын жуу берет. Андай эмес. Түшүнүктүбү? Жууганда только чоң зара же кичинекейин кылганда гана жуулат. Уктап турганда туалетке барбасаң, сразу дарат ала бересиң. Жел чыкканда же бир жерин канап кетти, ошону ачып кой, токтоп койбой ала бересиң. Буягын жууш шарт эмес. Түшүнүктүбү? Ошо эки тешиктен чыкпаган учурда болсо, аякты жуубайсың. Дарат алганда жуубайсың. Ал мустахаб да эмес ал. Мындайча айтканда, жел чыгып кеткен учурда же кан чыгып кеткенде же уктап турганда туалетке барбасаң, аякты жууп дарат алыш мустахаб эмес. Качан мустахаб? Ошол зара кылган учурда гана мустахаб болот. Түшүнүктүбү? Бул нерсени карапайым адамдарга жакшылап түшүндүрүш керек. Мен көбүнө эметтим. Намаз окудум эле, анан ушинтип ооруп калдым, мындай болдум дейт да. Ал не ушул илимсиздиктен, билбегендиктен, түшүнбөгөндүктөн ошентип жуу берет. Анан кийин жууганда дагы бир нерсе, көпчүлүгү бир аз эле намаз окуп туруп просить болуп калат. Алар эмне кылат? Жуугандан кийин, ал жууганда оору келбейт. Проблема жок жууганда. Жуугандан кийин кургатпайт көпчүлүгү. Жуугандан кийин кургатпайт дагы ошо бойдон кийип алат. Ал не? Ич кийимине суу болот анан кийин. Ич кийими не табарсына ошо суу кылып, кыштын күнүндө сыз өтүп
бат эле геморрой кылат, бат эле эмне простатит кылат. Эң негизгisi эмне ошо жуугандан кийин сөзсүз түрдө кургатыш керек. Бумага кагаз менен болсун, тряпка менен болсун, кыскасы кургак болсо ал муздак сууга жуусаң да, ысык сууга жуусаң да эчтеке болбойсуң. Түшүндүңбү? Качан эме болот? Ошол кургатпай суу кылып жүргөндө, ич кийимден өткөндө ошондо простатит болот. Андан кийин айтат: "Ва тахурiyatu ma'in wa ibahatuhu". Дараттын шарттарынан эмне? Суунун таза болуусу. Суу нажас болсо, ага дарат алса болбойт. Түшүндүңбү? Суунун кыскача айтып өтөлү ушул жерде. Жалпысынан суулар экиге бөлүнөт. Биринчиден, суунун бардыгы негизи таза. Жаңгырдын суусу болсун, деңиздин суусу болсун, булактын суусу болсун, кудуктун суусу болсун, кандай гана суу деген аталышка киргендин бардыгы таза, ага жуунса болот, аныңга дарат алса болот. Түшүндүңбү? Асыл бул негиз ушундай. Ошол суу качан даратка жараксыз болуп калат? Любой суу качан даратка жараксыз болуп калат? Бир учурда жараксыз болуп калат. Эгерде ошол суу ал аз болсун, көп болсун, нажас нерсе менен үч сыпатынын бирөөсү өзгөргөн болсо, же дамы өзгөргөн болсо, же түсү өзгөргөн болсо, же жыты өзгөргөн болсо, ошондо ошол сууга дарат алса болбойт. Мисалы үчүн, кумганда суу турат, түнү кумганын үстү ачык калып кетти. Ошого дарат алса болобу, болбойбу дейт сурат, Карайсың, суу бойдон турабы, эчтеке менен өзгөргөн жокпу? Анда ала бересиң. Бир жерге барсаң, талаада көлчөктө суу чогулуп калды, жаңгыр суусу. Дарат алсаң болобу, болбойбу билбей жатасың. Карасаң, суу бойдон турат, эч кандай нажас нерсе менен өзгөргөн жок, демек алсаң боло берет. Жада калса кээде эмне? Нажас нерсе түшүп калса дагы алса болот, эгерде жана өзгөрбөсө. Кээ бир нажастар суудун көлөмү чоң болгондо, чоңураак идиште турган болсо, бир нажас бир жаныбардын тезеги түшүп калды. Бирок эчтеке ал таасир берген жок. Жытын да өзгөрткөн жок, дамын да өзгөрткөн жок, өңүн да өзгөрткөн жок. Андай учурда не дарат алса боло берет. Демек, бир учурда гана алса болбойт, ал кайсы? Эгерде нажас менен өзгөргөн болсо, дамы же жыты же не өңү өзгөргөн болсо. Бул ижма алымдардын арасында талашсыз. Эгерде ушул үч сыпаттын бирөөсү өзгөргөн болсо, ошого дарат алса болбойт экендигинде алымдардын арасында талашсыз. Андан кийинкиси айтат: "Ва изалати ма ямна усулуху". Андан кийин айтты: "Ва ибахатуху". Жана ошондой эле суунун биринчи таза болуусу деди, нажастан. Экинчиси эмне деди? Суунун адал болуусу дейт. Кандай суу арам болуп калат десе, бирөөнүн суусун күч менен тартып алган болсоң, урдап алган болсоң, ал суу арам болуп калат. Ал сууга дарат алсаң болбойт. Бирок не? Туура ой боюнча Аллах алем, ал сууга дарат алсаң, даратың жарактуу боло берет. Бирок тартып алган үчүн күнөөкөр болосуң, урдап алган үчүн күнөөкөр болосуң. Түшүндүңбү? Даратың жарактуу боло берет. Андан кийин айтты: "Ва изалату ма ямна усулуху илал башара". Эми дараттын мүчөлөрүндө жууганыңда ошол тоскоол боло турган нерселер болсо, ошону кетирүү деди дараттын шарттарынан. Мисалы үчүн, краска боло турган болсо, териге суу өткөрбөй турган нерселер. Азыр аялдарда бетине колду чаптай турган толтура нерселер барчымбы? Бар жокту чаптап чыгышат. Ошолордун ичинен кайсынысы болот, кайсынысы болбойт дегенде, кайсынысы суу териге өткөрбөй тоскоол боло турган болсо, ал нерсе кетириш керек. Дарат алардан мурда, гусул алардан мурда, дарат алардан мурда кетириш керек. Кайсы нерсе териге сууну жеткире турган болсо, ал болот. Мисалы үчүн кына дейби, кына раңдар бар, боёктор. Алар кызыл бетин кызыл кылып алсаң да, кара кылып алсаң да, кыскасы кандай кылып алсаң да, сууну тоспойт денеден. Териңе суу жеткирет ал нерселер. Бирок эмне? Лак бар. Тырмакка коюп алган лак бар, краска бар. Ошондой ал сууну өткөрбөйт. Колдун астына териге өткөрбөйт. Краска бар, скотч, ушул чапталган нерселер, сууну өткөрбөй турган нерселер болсо, ошолорду кетириш керек. Дараталардан мурда, гусулалардан мурда сөзсүз кетириш керек. Демек, эгерде ал нерсесиз не дарат өтпөй калат. Түшүндүңбү? Ал эми чачтагы боёктор болсо, чачтын боёк болуп, чачынын өзүнө жетпей турган болуп кала турган болсо, бул таасир бербейт. Себеби гусул кылууда жуу важип болгон нерсе баштын денеси, териси, түшүндүңбү? Чач эмес. Чачтын түбүнө жете турган болсо, ошол жетиш керек. Мастатканда ал чачтын ар бир жерине важип эмес.
Andan keyingisi aytdi: "Wa dukhulu waqtin ala man hadathuhu daimun li fardihi." Эми акыркы маселе дараттын акыркы шарттарынан бир адамдын жанында оорукчан адамдар бар. Хадасу дайым, ар дайым дараты сынып турат. Кандай? Кээ бир адамдар зарасы токтобойт, кээ бир адамдар бир денесинде кан чыгып токтобой турат. Даратты сындыра турган нерсе постоянно чыгып тура бере турган бар го, токтобой чыгып турган. Ошондой оорулуу адамдар үчүн алар кандай кылат? Ар бир намаздын убактысы киргенде дарат алат дагы фарзды окуй берет. Дараты сынып атса деле окуй берет да, ал адамдар. Үзүрлүү болот. Ошол адам үчүн фарздын убактысы кирүүсү дейт. Мисалы үчүн, ал эмне пешинди окуйн десе, пешиндин убактысы киргенден кийин дарат алыш керек. Түшүнүктүбү? Дарат алат дагы анан пешиндин фарзында, сүннөтүндө калышынча нафил намаз окуй берет ошол дараты менен. Бирок кийинки намаздын убактысы келгенде ага өзүнчө дарат алат. Түшүнүктүбү? Ар бир намазга. Демек, ошол дарат алыш үчүн ал эмне бир кайсы бир фарз намазга убактысы кириш керек. Убактысынан алдын дарат алып алса болбойт деп атат. Түшүнүктүбү? Убактысы киргенде ар бир намаздын убактысы киргенде дарат алат деди. Демек, ушул 5 намаздын 5 шартын өттүкпү? Биринчи ислам, акыл, тамиз, анан дарат. Ушу дараттын шарттары, азыр дараттын шарттарын бүттүк. 4-нчүнүн шарттарын дагы бүттүк, 10 шартын бүттүк. Эми иншалла намаз дараттын фарыздары бар, аларды даратты бузуучу амалдар бар, аларды эметебиз да, анан намаздын шарттарын кайра улантабыз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.